Айзат Адиева Көкжөр айыл аймагынын тургуну. Жаңыдан ачылган тигүү цехинде иштеп жатат. Буга чейин Бишкектеги тигүү секторунда эмгектенип келген, бирок алыска барып бир топ түйшүк тартканын айтат. Эми үй бүлөсүнүн жанында жогору маяны алып, эмгектенип жатканына кубанычта. Ушул цех ачылгандан бери эле иштейм. Кудайга шүгүр, чет жакка чыкпай эле ушул жерден эмгектенип өз наныбызды таап эле келатабыз. Айлыгыбыз өз убагында эле берилип атат. Жана дагы бул жерде өзүбүздүн способностьубузга карап баары эле жеңил болуп атат. Аракет кылсак болот. Бул муниципалдык ишканада 4 мезгилге ылайыкталган кийимдин бардык түрү тигилет. Аны менен катар аймактардагы жарандардын табитине жараша буйртмалар алынат. Кыздар үчүн сепке керектүү улуттук оюлар түшүрүлгөн курак төшөктөр да тигилет. Цехте даярдалган продукциялар келишимдин негизинде Борбор калаадагы чоң фабрикага жиберилет. Ошол фабрика аркылуу бизге заказ келип, тигип, жөнөтүп иштеп атабыз. Еще бизде курьерлер иштейт. Курьерлер дагы иш менен камсыз болуп калды. Бизге заказды алып келип, алып барып тапшыргандай. Ошо менен ошо 20дан ашуун адамды иш менен камсыз кылып жаткан учурубуз азыр. Индивидуальный заказдар дагы кабыл алабыз. Ушул айылдын ичинде башка айылдардан келишет. Кыздардын себин тигип беребиз. Азыркы уже жаз келип, аялдардын жайкы күнүктөрүн тигип баштадык. Бул муниципалдык тигүү цехи Көкжөр айыл аймагынын Найман айылында ачылган. 20 орунга ылайыкталып, заманбап жабдуулар менен жабдылган. Аймактагы жумушсуз үйдө отурган кыз-келиндерди колдоо багытында түптөлгөн. Жумуш орундарын түзүү боюнча көп иштер аткарылууда. Бизде ошол атайын таш майдалоочу дробилкаларыбыз мына бүгүнкү күндө ошол цехтер, тигүү цехтерибиз курулууда. Муниципал менчикте атайын кече жакында эле ошол курулуш Арис тарабынан Касамин долбоор негизинде ошол Арис тарабынан курулуп бүттү. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Ош облусунун аймактарында 21 ишкана ачылды. Анда 6388 туруктуу жумуш орду түзүлдү. Зарина Рахманбердиева, Нурдолет Сантаев, УТРК Ош.